Асманда жана жерде Алланын дини бирөө гана. Асмандагылар дагы, жердегилер дагы бир гана Аллахтын динин деп билет. Ал ислам дини. Бул жөнүндө Алла мындай дейт. Бул деген сөз теңирчилик, башка бир нерсе, жаңы бир дин, бахаизм, дагы бир нерсе диндердин бардыгы жок. Ал эмес христианчылык, жөөт диндери дагы өз убагында болгон. Жок, ислам келгенден кийин башка бир дагы дин өкүмү жок. Дин деген исламды гана түшүнөбүз. Ошон үчүн ислам дини дебестен динде мындай, динде деп айта берсең, ислам дини деген сөз болот. Бул деген сөз Аллах субханаху ва таала Мухаммед пайгамбар келгенден кийин тек кыяматка чейин исламдан башка динди кармангандардын дини кабыл кылынбайт. Алар жөн эле өздөрү бир каада салт аткарган сыяктуу кыйнап эле басып жүрүшөт. Ошол диндерде кармаган намаздары деле, орозолору деле, зекет зукаттары деле баары кабыл болбойт. Анткени дин бул ислам дини гана, башка дин туура дин эмес. Өзгөрүп кеткен, бузулуп кеткен дин бул чындык. Бирөөгө жакпайт, бирөөгө дипломаттарга жакпайт, андай мындай агайтышы мүмкүн, чубагажы башкалардын көңүлүн оорутуп атат, андай мындай деши мүмкүн. Бирок акыйкат ушу мына Куранда келет. Чындыгында Алланын алдында кабыл болуучу дин бул ислам деди Куранда. Демек менин сөзүмө каршы болгон мына ушул аятты биринчи окуп алыш керек. Кимде ким исламдан башканы дин катары тутунса, анын дини кабыл кылынбайт. Бул да Куранда. Бул да Кудайдын сөзү. Исламды силерге дин катары ыраа көрдүм, ыраазы болдум деди. Ал аша чабуу менен кемчилик кылуунун, ташбих үтүр жерде кылуунун дегенден кийин. Ташбих менен таатилдин, жабыр менен кадырдын, кооптонбостук менен үмүт үзүүнүн арасында. Биздин динибиз ушулардын ортосунда. Бул эки жака чыгып кетип айтып келет, чектен чыгып кеткендер, жетпей калгандар. Муну менен мунун ортосунда, муну менен мунун ортосунда, муну менен мунун ортосунда. Ислам васатия, ортолуктун дини. Түшүндүрмө? Асманда жана жерде Алланын дини бирөө гана, ал ислам дини. Анткени асман жана жердин жашоочулары болгон периштелер, джиндер жана адамдардын баарында таухид, Алланын жалгыздыгы, Алла Таалага жана анын сыпаттарына ыйман келтирүү, пайгамбарлар алып келген нерсени тастыктоо, жаралуу жана акыретке ишенүү жоопкерчилиги жүктөлгөн. Булардын баары бирдей. Мында эч бир мукаллаф айырмаланбайт. Жана Аллах Таала кимде ким исламдан башканы дин катары тутунса, анын дини кабыл кылынбайт деп айткандай, алардын эч биринен исламдан башка дин кабыл алынбайт. Өздөрүн алдап, өздөрүн сүйүнтүп жүрө берет. Бул Алла Таала чындыгында Алланын алдында кабыл болуучу дин ислам деп айткандай, диндин негизи бирөө экени далил болот. Экинчиден, бул аяттын мааниси Адам алейхиссаламдан баштап Мухаммед пайгамбарга чейинки бардык дин ислам деп аталган. Бардык диндин акыйдасы бирөө болгон. Өз убагында. А бирок Мухаммед пайгамбар алып келген ислам динден кийин калган диндердин баарын өкүмү өчтү. Азыр бир гана азыркы биз карманган мусулманчылык ислам дини гана бар дин.